Үйдүн түрлөрү. Адамдар байыркы убактарда үңкүрлөрдө жашашкан. Кийинчерээк таштарды тизип, үй курууну үйрөнүшкөн. Бара-бара үй салуу үчүн ар кандай курулуш материалдарын колдоно башташкан. Себеби үңкүр жана таштан салынган үйлөр адамды сууктан сактаган эмес. Үйдүн түрлөрү абдан көп. Биринчи, жер үй. Өсүмдүк өстүрүүгө жана мал багууга ыңгайлуу, короосу бар, өтө чоң эмес үй. Экинчи, батир. Көп кабаттуу үйдө орун алган бир нече бөлмөлүү үй. Үчүнчү, көп кабаттуу үй бир нече кабаттан турат жана ар бир кабатында бир нече батир орун алат. Төртүнчү, жатакана. Бир ишканада иштеген адамдар же бир окуу жайда окуган студенттер жашаган үй. Бешинчи, мейманкана. Жолоочулар, туристтер үчүн белгилүү убакытка берилген үй. Алтынчы, имарат. Үй же ар кандай курулуш жайы. Жетинчи, дача. Шаардын сыртына салынган, эс алууга ылайыктуу үй. Сегизинчи, вилла. Көбүнчө деңиздин же көлдүн жээгинде эс алуу үчүн курулган чоң, көркөм үй. Тогузунчу, сарай. Падыша жана анын жакындары үчүн курулган чоң үй. Ордо. Онунчу, чатыр. Көбүнчө жайында колдонулуучу, көчүргөнгө ыңгайлуу, жеңил үй.